Assalamu alaikum. Bağbanlar bilimdigi. Assalamu alaikum. Menin gücürmen, emgek menen okat kılgan bir tuğandarım. Şol bıyılkı algan düşümüngörgө Allah subhanahu wa ta'ala bereke versin. Bıyılkı algan düşümüngör Uda halasa şol жақсы satılsın Allah'ın buyruğu menen. Şol sizlerde aябай kursan kılsın. Эми азыр бүгүнкү айта турган сөз мына туугандар баягы пулу бардын пул ойнойт, пулу жоктун көз ойнойт дегендей азыр алхамдулилла шүгүр силер жайы менен белиңерди жонуңарды күнгө күйгүзүп бардыңыздар, багбанчылык кылдыңыздар, дыйканчылык кылдыңыздар, аябай иштедиңиздер. Эми үзүрүн көрүп күзүндөсү эс алуу мезгили келет да. Alhamdulillah şükür ошондой көрсөткөнүгө şükür адалак менет кылып жашаткан Кудайга миң калам şükür деп айтабыз. Эми туугандар, азыр эми мына күз келип калды деп эле сүйүнүп жатып калбастан туугандар, мына ошол жазга азык топтошубуз керек да. Мына ошол жерди биз асылдандыруу күчтүү кылышыбыз керек да. Ошол жерде баягы ошол өсүмдүккө керектүү, баягы мөмөгө керектүү азот, кальций, калий, фосфор, марганец, кварц, медь, темир бардыгын ошол гуминин кошуп туруп бериш үчүн биз азыртан аракет кылып, азыртан даярданышыбыз керек да. Аны биз кантип даярдайбыз? Азыр айылды карасаңар эле ал жерге, бул жерге ар ким кык төгүп таштаган да. Кыктар төгүлүп жатат. Ошол кыктарды эмне кылабыз? Барып ээсинен сурайбыз, бер деп. Бекер беребиз, же кичине акчага беребиз, алабыз, үйгө алып келебиз. Бийиктигин 2,5 метр кылабыз, 2,5 метр бийик кылабыз. Энин 5 метр кылабыз, узунасын 10 метр кылып туруп бурт жасайбыз. Жасаганда биринчи слойго чөп салабыз, анан кийин 50 сантиметр кык, анан дагы чөп, дагы кык, ошентип 2,5 метр кылып көтөрөбүз дагы. Анан ошону аябай суулайбыз. 90% суулайбыз дагы. Анан үстүн чөп менен жабабыз. Эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса, мына өзгөндүктөр, Жалал-Абадта дагы шалып бакал бар. Мынабы Ак Турпакта, Баткенде бар, ошол жерден алып кеткиле келип. Буну бир эле жолу алып коесуңар 10 жылга жетет. Аны эмне кылабыз? Барганда эле боолап байлап коебуз да. Байлап чөптөй кылып байлап коебуз дагы. Анан ошону ошол эменин бурт деп коелу, ошо бурт деп айтылат орусча. Ошонун бетине жакшына кылып кынап кезип чыксак, жылуу тура берет сөлжан. Эми эмне? Баягы жерде эми жок эле дегенде 30 тонна кык боло турган болсо, ошого эмне 100 килограммдан сөлжан салып койсок, субстратын. Мына ошол жерде 15 тонна биогумус болот. 15 тонна биогумус эми бир көчөткө 2 килограмм салайлы. Bir daraka, çoğun daraka, 10 kiloluk daraka 20 kilogramdan salaylı. Agarotko, pomidordun tüyünü 200 gram salaylı. Yem tuğandar, boğulup körbөгөнde tüşüm alabız. Boğulup körbөгөнde. Sölcan bizge panatseya. Bul bizde azırkı, uşul kıynalып atkan, krizis malımızdan apçığa turgan bir çoğun bir nemet. Allah Taala bizge berdi oşonu. Oşonu şunçalık faydalanışımız gerek. Bizde şunça mal var, koy var, жылкы бар, ечки бардыгынын кыгын бир тоголок корголун койбостон топтоп алып туруп биз биогумус чыгарышыбыз керек. Мына биогумус чыгарып туруп ошону менен биз азык оокат жасап жейли, ошону менен өндүрүп жейли. Бизде биринчиден эмне болот? Биринчиден аптеканын эмеси түгөнөт. Баягындай. Азыр господство кылып бардыгыбыз аптекага чуркап калдык го. Барып ошол эң тяжелый мына антибиотиктер, мына адамдын жүрөк оору дарылар бардыгын акырын процентниз түшүп аптекалар не актуальный болуп калат буйруса. Органика кылып туруп өндүрүп жей турган болсок, бизде биринчиден биздин кан мээбизде мына эс тутумубуз жаңырат. Балдарыбыз жакшы окуп баштайт. Анан дагы бир айтып коя турган нерсе. Садака болоюн кыргызым, айланайын кыргызым. Мына магазиндин туткасын кармап, эшикти ачканда эле кирсең эле башка мамлекеттерден келген товарлар жипчийма толуп кетти.
99% başka bir memleketin tovarını alıp atабыз туғандар, садағалайындар. Патриот болгула, өзүбүздүн өндүрүштү колдогула. Биздин продукталар экологически таза алардыкына караганда. Мен силерге ачык эле айтып коеюн. Ал жактан келген ошол сливочный майы, башкасы бардыгы эмне, печеньясы, канты бар жогу эмне, пальмовый масло менен жасалат. Пальманын масласы менен жасалат. Пальманын масласы эрүү температурасы 40 градус болсо, биздин градусубуз 36,6 туғандар. Ал биздин ичибизде эрибей эле кайра чыйып кетет. Эрибей чыйып кетсе мейли, канчасы биздин организмде калып калат. Биз ошонун эсебинен ооруп атабыз. Ошону кандай түшүнбөйсүңөр? Өзүбүздүн өндүрүштү колдогула. Өзүбүздүн өндүрүштө өндүрүлгөн майын, суусун, кантын, печеньясын бардыгын өзүбүздүн алгыла. Başka memleketlerden alıp jey turgan biz onday darajada emesmiz tuğanlar. Biz özümüzdün öndürüştü kaçan biz kolday turgan bolsok, özümüzdün öndürüş ösöt. Mına oşonda anan keyin migrantlar jönötüp atkan, jana biz maktanıp atkan investorlarыбыз jönötüp atkan 2 milyar dolar mına bizge içki investisiya bolup kalat. Ha biz ne kılıp atabız? Alaqtan akça gelip atat. Biz alardım ne? Порошенконың канты менен, дагы баягы Яшкина, Дудашкина менен, бардыгы менен май, Абедов, Советов менен кайра чыгарып берип атабыз да. А бизде болсо эмне иштетилбей турган азыр 2 миллион гектардан ашык жерибиз жатат. Жөн эле барып чекесине бир тийип коебуз дагы баягы эч нерсе отургузбайбыз. Эч нерсе отургузбайбыз. Мына ошолорду иштетип туруп биз Кыргызстанды азыр кризистен чыгара турган мал келди. Ушинтип жүрө бербейли тугандар. Esibizge geleyli, esin barda yeteğinde ciy deydi. Sadaka olayım Kırgızım. Buna menin ideyamdı kolda, bağ oturguzaydı. 1 milyon 300 bin gektar жерге bağ oturguza turgan bolsok, жылына 13 milyardan bizge gireşe girip duran. Kırgız elim hiç kaçan bürüğünün gözüm arabay kalağız uşunu menen. Bizde sonun mümkünçülüktör turan. Eğlenayın Kırgızım, uşul mümkünçülüktü paydalan, jürüye verme. Gözüngdü aç. Özüңдү токтот, эмоция менен жашаба, реальный кара жашоого. Биздин жашообуз өзгөрүлүш керек. Биздин жашообуз өзгөрүлүш үчүн биз пешене тер кылып мынантип, сыйрып туруп мынантип менет кылышыбыз керек. Сөз менен, садага болой мына бир нерсени бир жерге коюп койсоң, аны 1000 жолу айт, жылып кет, жылы бер, айланайын, мына алып коюп койгондон анан жылат. Ага чейин сөз менен жылбайт эч нерсе. Келгиле туугандар. Азыртадан баштап туруп мына баг отургузганы акчаңарды жыйнагыла. Акчаңарды жыйнап көчөт алганы даярдангыла. Окууларды окугула. Багбанчылык боюнча эң жетишкен мамлекеттердин катарына киришке биз даярбыз. Бизде ошол предпосылдар бардыгы бар. Жер бар. Алхамдулилла. Иштей турган адамдар бар. Суу, алхамдулилла, кеңири bizde. Bizde бар жок бар. Болгону эң кейип туруп алышыбыз керек. Жерде акча. Кыргызстандын жеринин асты дагы, үстү дагы алтын тугандар. Мына ошодон пайдаланып жашайлы. Эмне кереги бар башкалардын барып көзүн карап ошол жерде мигрант болуп бизге. Биз самодостаточный мамлекетпиз. Биздин ата бабаларыбыз 3000 жыл мурун бир сөзү менен Европаны, бир сөзү менен Кытайды чөгөлөтүп турган мамлекет болгонбуз. Биз ошондой элдин, ошондой adamlardın baldarı kandı ve mönkürüp başka birölerdin gözün karap alamaz. Sadaka olayın Kırgızım. Oygon boldu toktat uşuntip bir-birinizde aldap, bir-birinizde mınanda kılıp jaşaganды toktat öyle. Çınıgı jaşoga gelişimiz gerek. Çında mınanday Allah'ın razıçılığı için meynet kılıp Kırgızды kötöröm degen baldar şol bizdin Borbor Azia bagbanдар birimdigine giringizler tuğanдар. Biz Kudayım buyurup nasip etse kücürmen emgek menen Kırgızstan'da aldığa sürüp çığa turgan mına biz inşallah. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.